бүгүн өзгөчө маанай, мына ушул маанай менен катар эле бизге маектөрүбүзгө келген дагы бир өзгөчө инсан, бизге өзүнүн үлгү, насааттарын айтам деп келген өзгөчө биздин агайыбыз бар. Аны келиңиз кесиптеш, сиз тааныштырып өтүңүз. Албетте, биздин бүгүнкү коногубузга келген инсан өтө кыргыз элине таанымал, кыргыздын булуң бурчуна таанымал, баарыбыз тааныбыз, баарыбыз сүйүп көргөн, баарыбыз сүйүп күткөн агайыбыз, кино жана театр актеру, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Усманбеков агайыбыз. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Рахмат. Ошол жаркыраган жаз айында сиздин кандай десем, деги эле жашооңузда бир жакшы гана жаңылыктар болсун деп бүгүнкү таңды баштап отурабыз. Рахмат. Бизге атайын убактыңызды бөлүп келгениңизге алдын ала ыраазычылык билдирели. Рахмат, алтындарым, рахмат чакырганыңарга. Мына бу алдын ала силерге көкөңөргө тең рахмат. Ден соолуктуу болугула. Ар дайым ишиңерде ийгилик болуп, өзүңөрдүн ишиңердин, кесибиңерди ушунчалык терең сүйгөн, урматтаган, ушунун өтөлүнө чыккан, ушул кесибиңердин баркын билген, асыл уул кыздардан болгула алтындарым. Рахмат силерге чоң. Анан мына бу жаз келатат, албетте, ар бир баягы тирүү жан болгондон, пенде болгондон кийин жазды сезиш керек да, сезимтал болушубуз керек туурабы? 4 мезгилдин өзүнүн укмуштай касиеттери бар. Бири-бирине окшогон өзгөчө сулуулуктары бар. Кереметтери бар. Бирок ошону биз сезишибиз керек да. Суук болсо таңгөр суук болдум деп кейбей, ысып кетсе ысып кеттим деп кейбей, ар бир мезгилдин өзүнүн кереметин сезип. Ошол мезгилге жараша жаратылыш кубулуп турат. Теребел кубулуп турат. Анан ошолордун баардыгын сезип жашаш керек. Мындайча айтканда ар бир күнүңдү сен сүйүү менен жашашың керек да. Жаратылышты сүйүү, элиңди, жериңди сүйүү, турмушту сүйүү, жашоону барктай билүү менен жашашың керек да. Ошол убакта жашоо кызыктуу да болот, туурабы? Зерикпейсиң эч качан. Анан ошол жакшылык үчүн жашаганга аракет кыласың да. Мезгилдеп калбадыңызбы? Мезгил десе эле мен өзүмө баягы мезгилдерди мындай жан дүйнөмө салыштыра берем да. Мындай кээ бир учурларда чынында сыртта жамгыр жааган мезгилде менин жан дүйнөмдө да бир башкача бир сезимдер болот да. Анан сиздин ушул мындай жан дүйнөңүзгө кайсыл мезгилдин бир өзгөчө кубулуштары жакыныраак болот? Мен өзү кичинекейимен ушундай тарбиялангам, ошол менин чоң ата, чоң апаларым ар бир мезгилдин касиетин үйрөп көрсөткөн да мага. Кыштын дагы, күздүн дагы, жайдын дагы, жаздын дагы кайталангыс кереметтерин ошо чоң атам, чоң апам баягы чоң атам санжырачы кишилер Усманбек. Анан ошол аябай көп айтаарлы. Балам ар бир мезгилдин укмуш керемети бар деп. Эртең ошол кереметтин сезбесең таппай каласың. Бир күн өтүп кетет. Анан ошол муш керемет мезгилди таппай арманда каласың болот. Ошондуктан бул жашоого келген соң ар бир нерсени баалай билгин, барктай билгин. Ошону баа сознательный адам баамдаш керек экен, өзүн тарбиялаш керек экен. Анан ошо мага ар бир мезгилдин өзүнүн укмуштай керемети бар. Эми жаз деген ал бул башкача нерсе албетте. Жазда баягы сезимдер көкөлөп учат дейт, туурабы? Башкача бир сезимдер пайда болот. Анан баягы көк чыгып келе жаткан учур, бүчүр байлап келе жаткан учурлар, анан жаздын жанагы бир сонун жамгыры таңгөр, анан жамгыр баягы ачылгандан кийин жер жапжашыл болуп, көрккө бөлөнүп, аба туптунук болуп, кандайдыр бир адамдардын сезимине ушундай бир бүлүк салат чиркеп. Адамдар ошол убакта бир башкача сезимге туш болосуң да. Эми ошону дагы сезген адамдар. Сезбегендерге эле жок. Сезбегендерге 4 мезгил бул эмне болуп жатканы менен да иши жок. Мисалы ар кандай болот да. Мен кышты өзгөчө жаман көрөм да. Себеби кыш суук. Мен өзүм үшүкчүл адаммын, анан кышында эч нерсе кылгым келбейт. Ашыкча кыймылдагым келбейт, ашыкча баскым келбейт. Бирок ошол кыймыл менен сен жылыганыңды, жылый турганыңды түшүнөсүң, бирок ал нерсени кылгың келбейт, эчке да чыккым келбейт, бул жактарга да баргым келбейт. Сизде ушундайчылар болобу? Жок, мен кышты да аябай жакшы көрөм. Кышты өзгөчө. Кыштын бир өзгөчө нерсеси бар. Кыш жана кар, ап илгери биздин айылда кар жааганда 1 метрден ашык жаап койчу. Анан биз баягы кар күрөгөндө эшиктин алды тоодой болуп, карды каяка ыргытышты билбей калчу. Үй менен тең болуп калчу.
Anam bayağı şifrin üstündeki, tamdın üstündeki karlardı gürөгönde 1 metr kardı kırkıp anan jerge çüp anı gayrı ırgıtat dilekte. Hem oşol uakta bir kasiyeti, kardın kasiyeti. Anan bayağı tün içinde bayağı göçöge çıkkanda 1 kilometr, 2 kilometr jerde ketip atkan attın doğuşu, kıçıragan oğulup turçu. Kırçı kurç edi. Ana bayağı ait degende bayağı eşin aldına çıkıp talağını karasan jaltıldattım öyle. Jaltıldattım öyle. Görse oşol kar, jatkan karda berekenin bar oşondaki de, rızkının bar oşondaki. Gördün mü? Oşol mezgil, kandaydır bir oşol alamda es aldırıp, dem aldırıp, Тазартып. bir tazartıp, kandaydır bir tınçtığa, kandaydır bir beypilçilikке bölüp, şunday uçur bolatken de. Anan ertemine biz жазында kar жаңыдан erip, anan geçinde toң kolat, oşol orta men taң kalçımın, oşol at menen kardın üstünde bastırçыбыз. Oşonu götörçü, oşondoy bolçu da. Hem oşol gündördü men aябай sagынам. Oşol kardı, oşol gündördü sagынam. Antkeni жомоктордо bir бар го, таңгөр түн içinde ай жаркырап жылдыздар, анан кыш, anam bana terezege çıkın janagı bu vaktlar. Erte менен tursan daraktardын üstündeki bu vaktlar appak bolgon. Emi bul özünçe bir geremet de. Adamdın can dünyasını şunçalık bir tazalayıp, özgöçe bir sululukta hiç nersege belgisiz bir sululuk jatat da. Mana oşun için Kuday Taala bizden şu 4 mezgildi bekeri berbeze gerekti. Bolboca bir ile mezgildi adam tajap etse gerek deyim de. Эми бизде мисалы кыргыздар бизге ушундай жакшы буйрулганда 4 мезгилди бирдей көрөбүз. Анан ошол эле биздин орус мамлекетинде же болбосо ошол эле Африка өлкөлөрүндө бир эле мезгил менен жашап атышпайбы? Бизде ошол нерсени Кудай кыргыздарга бергенде бизде анткени 4 мезгилдей болот да. Ооба. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир мезгилди алтындарым ар бир мезгилде эмес, ар бир күндү баалап жашаш керек. Bekер жашабаш керек да. Ошондо сага кышын дагы, жазын да, күзүн да, жайын дагы бирдей сулуулукту берип турат да. Жашоону берип турат. Демек баягы жашоого таарыныч болбойт. Таарыныч болбойт. Анткени эгерде мисалы кыш болуп калса, кышка таарына берсең суук болду деп, жайында ысык болуп калса, эмне ысык болуп атат, ага таарына берсең, жашооңдун баардыгы эле таарыныч менен өтүп калган сыяктуу болот да. Кудай Таала берген нерсеге адам суктанып жашаш. Ыраазы болуш керек да. Анан биз баягы өзүбүз качан күн тийет эле деп, күн тийип кетсе, ысык кеттик, жамгыр жааса, күн салкын болсо, салкындап кетсе үшүп кеттик деп. Негизи бизге баягы көп нерсени жактырбай ушундай болор эс да. Анан жогоруда айтып калбадык, ошо баягы бала кезде деп калдыңыз, ушундай кар көрөп депчи. Анан азыр мен ошол сиздин бир балалыгыңызга кайтып баргым келип жатат да. Мынакей биздин балалыгыбызга баягы мисалы 2000-жылдарга туш келип калды да. Анан сиздердин балалыгыңыздар болсо баягы 90-жылдардан ары жагында да. Анан бир ортодо бир ашуулар турат, канча деген ашуу турат. Анан ошол сиздердин учурдагы балалык дегенде биринчи алгач бир эсиңизге эмнелер келет? Ушу балалык деген сөздүн өзү айтылганда эле бир көз алдыга тасмадай тартыла түшкөн бир элестер болот го. Ооба, бизде көбүнчө мен мына чоң ата, чоң апамдарынан болуп калдым да. Алар баягы эски кишилер, турмушту көргөн, турмушту түшүнгөн, бир өзгөчө бир касиеттүү адамдар эле. Ошо Исламбек чоң атам, Рапия чоң апамдар, өзүмдүн атам Камаш, апам Үлпеткан, алар баягы чоң тарбия берди. Бирок мына чоң ата, чоң апамдын колдорунда көбүрөөк болуп, мына жаратылышка суктануу, жашоого суктануу, өмүрдү баалай билүүнү. Чоң атам экөөбүз жайлоого кетип баратканда мени атына учкаштырып алчу кичинекей кезимде. Мен эс тартып калган учурда анан белим мени токун белиме тура мени байлап алчу жыгылып тап албасын деп. Анан баягы жайлоого кетип атканда баягы кыя жолдор, анан түркүн баягы жер жемиштер, баягы жайлоого кетип атканда токойлор, жаңгак, жапайы алма өрүктөр, жапайы баягы эмелер ошолорду аралап анан кетчүбүз. Алдыңан бұрпырап кекилик чыгат балдары менен. Дагы бир жерде баягы торгою сайрап аткан, дагы бир жерде куштар сайрап аткан. Анан ошону ошо чоң атам айтып отуруп ошо жан дүйнөмө сиңирген экенмин да ошол нерсе. Анан ошол балалык дегенде ошол чоң атамдын артында учкашып кетип аткан учурларды көп элестейм. Ошонун баягы айтып бараткан үнү, ушундай коңур үн менен бир сонуу нерселерди айтып баратканда ошону угуп баратып анан уктап да калчумун. Ey balam деп жыгылган жоксуңбу, уктап калган жоксуңбу деп. Анан ошо жайлоолор, биздин жайлоолор. Анан чоң апамдын
жанагы жакшынакай жасаган бир тамактары, тиккен боз үйлөрү, ичиндеги анын жазалгасы. Мен ушу балалык десе да бир нерсени силерге айтып берейин. Биз ошо жайлоого чыкканда ошо конушка барып, боз үйдү тигип, мал жанды айдап барып, анан тоого айдап, анан жаңыдан тириликти баштаганда жайлоодо. Ошо жанагы шылдырап аккан суунун жегинде көбүргөн деген өсүш. Көбүргөн деп коет. Эми укмуш өсүш ошону. Апам ошо барганда ошо уюнун саап, эчкисин, коюн саап, жылкысын саап, анан айран кылар эле. Сонун кылып жана сметанага окшоп, ачуу эмес сонун кылып, буютуп, анан айран кылып, анан эрте менен эрте туруп ошо көбүргөндү кесип келчүбүз. Түбүнөн бычак менен кесип алып келчүбүз. Анан ошону апам бир 10 күндөн ашык, 12-13 күнгө чейин жалаң айран менен көбүргөн берчү бизге. Айранга көбүргөндү алып келип аралаштырат, эрте менен түштө кечинде айран ичебиз. Анча ортосунан бир аз тамак берет. Анан бирок ошол 10 күнсүз тамак берчү эмес чоң апа. Анан көрсө ошо көбүргөн менен айранды аралаштырып бергенде bir жумадан кийин, bir 7-8 күндөн кийин бетиң аппак болуп, анан мына жерлериң кыпкызыл болуп баштайт. Өзүнөн өзү кыпкызыл болуп баштайт, бетиң аппак болуп калат. Анан дагы убакыт бар экен, анан да берет, анан бир күн эмес эми болду деп көрсө, ошол айран менен көбүргөндү аралаштырып биздин ишибизди тазалаш экен, биче карындарды. Ошол укмуш тазалайт экен. Бүт биче карынды баарын тазалап, анан жана кыпкызыл болуп менерим мөлтүрөп чыккандан кийин анан тамакка беришим. Карачы, бул кандай тарбия, кандай ден соолукту баалай билген. Анткени жайлоонун тамагы күчтүү да, эт жейсиң, аймак жейсиң, чөбөгө жейсиң, абасы таза. Анан ал күчтүү тамакты бериш үчүн адегенде организм даярдык болуш керек экен да. Анан чоң апамдын ошондой касиети бар болчу. Көрдүңөр, бул да өзүнчө бир чоң тарбия дагы, анан ден соолукка кам көрүү. Балалык кезиңиз аябай кызыктуу өтчү экен, баягы эл менен сүйлөшүп дегенде. Азыркы учурда мисалы кичинекей балдардын төрөлгөндөн баштап эле чоңуна чейин баарыбыз уюлдук телефондорго алаксып, ошо менен чоңоюп, көп кездешпейт да, аз эле болуп калды. Баягы чоң аталары, апалары балдарына бир нерсе айтып берип, же болбосо китеп окуп берген учурларчы бүт бары телефонду алышат, YouTube'га киришет дагы өзүнүн каалаган мультфильмдерин көрүп чоңойгон учурлар. Мен ошо кичинекей кезимде бизде айылда жыйындар болчу. Ал убакта аппак сакал аксакалдар, ал убакта тебетей кийишчи бар. Жана кара көрүпкө, суфар тебетей, ар кандай сонун тебетейлерди, анан жарашыгы сонун чапандарды кийип, жаказы тик көйнөктөрдү кийип, мындайча айтканда стильный болчу биздин. Сонун кийип. Апалар бар. Анан көп жерде жыйын болуп отурганда ошо чоң атам ээрчитип алчу мени. Анан ошолордун алып барып анан жана аксакалдар керемет сөздөрдү айтат. Тарыкты айтышат, санжыр айтышат, алардын баскан турганы, бири-бирине кылган мамилеси, адамгерчилиги ошол убакта аксакалдардын жүзүнөн нур таам турчу. Маңдайы жаркырап, жүзүнөн нур таам, көздөрү башкача, сакалдары башкача, мээрими башкача болчу. Ошол биздин чоң аталар менен кичинекейимди көргөн чоң аталар. Анан ошолордун тарбиясын сөзүндө уктук да биз. Ал мектептен сырткары, предметтерден сырткары ошондой тарбияны да биз көрдүк. Ошол аксакалдардын мага бир таң калтырган, азыр ойлосом, ошол аксакалдардын ошол убакта калыстыгына мен таң калдым. Ушунчалык калыс, бирөөнө тартпаган, бирөөнө болушпаган жөн-жөрдөн чындыкты айткан аксакалдар болчу. Кимиз болсо да. Ошол калыстыкты, анан нарыктуулукту көрдүм да. Ушунчалык нарыктуу, аксакал деген улуу касиетти түшүрчү эмес булар. Булар лидерлер болчу да, азыркы сөз менен айтканда, отурган турганы, анан калыс айткан сөзү. Мен жана көп айтам, жана эметип баратканда, көчөдө баратканда, кокусунан бир тентек кылып койсоң, ошол ат чап бараткан аксакал кайрылып келип, ата тегиңди сурап, кимин баласың, каяктансың деп, анан кийин, балам, жакшы жердин баласы турбайсың, сен атаң мындай, чоң атаң мындай, ошонан сен жакшы тарбия көрө турган, келечегиң бар бала турбайбы, жанагындай барбы балам, сен келечегиң башка деп, сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ал милдеттүү түрдө кайрылып бир сөзүн айтмайынча ал кетчү эмес. Кайдыгер карачы эмес да. Жанагындай нерсеге да. Көрдүңөрбү? Кандай аксакалдар болгон. Анан ошон үчүн мына азыркы күндө мен ушул кээ бир аксакалдарды айылга барганда карап,
кичине ошол нарыктуулукту бир жоготуп койгондой болуп кээде ушунчалык ичим жаман ачышат. Мына мен деле аксакал болуп калдым. Азыр мен 65ке чыгам жакында. Ошо мен театрга жана жаштардын арасына барганда ошолорду бөлүп жарбай, өзүмдүн жакшынакай жылуу сөзүмдү айтып, тез кезип ошолорго ынтымакка чакырып, жанагы жаштарга бир жакшынакай бир духун көтөрө турган, маанайын көтөрө турган жылуу сөздөрдү айтып, сен жамансың, сен тарбияң жок экен деп коюш ал оңой айтып коюш. Ошого бир ооз жылуу сөз айтып, ошону тарбияга чакырып коюш бул өтө кыйын нерсе. Анан ошондон биз качып атпайбызбы? Анан ошон үчүн мен ойлойм, мына бул 60-тан өткөндөн кийин каалайсың, нарыктуулук керек, сабырдуулук керек, токтоолук керек, анан калыстык керек да. Ошол Кыргызстан кылымдардан келе жаткан ошол улуу касиетти биз жоготпошубуз керек. Эгер аны жоготтук дегенче улут катары дагы, кыргыз катары дагы биз анда өзүбүздү жоготуп алабыз. Ошондон ошол ата-бабалардан келаткан улуу касиетибизди жоготпосок, анда кыргыздар кылымдар бою жашай турган улуу эл да. Ошону биз жок дегенде, мына аксакалдар ошону алып жүрүшүбүз керек. Ошону улантышыбыз керек да, кийинки муунга ошо жакшы нерсени үйрөтүшүбүз керек. Ал таанысыңбы, тааныбайсыңбы, ал кыргыз да. Кыргыздын баласы. Сен ар бирине кайдыгер карабашың керек. Менин гана баламды билем, мен инимдин баласы же тайкемдин баласы деп аларга жан тартпай, көчөдөгү ар бир кыргыздын баласынын, кызынын баратканын, басып баратканын, кылып аткан мамилесин, жүргөн жүрүмүн, турган турушун ар бирин көз алдыга карап туруш керек. Кантип баратат, кантип басып баратат. Ага кайдыгер карабашыбыз керек. Мына ошол кайдыгерлик биздин түбүбүзгө жетип коет да. Кандай дейсиңер алтын? Ооба, сизге кошулабыз. Мен муну азыр баягы силердин мына эме аркылуу мен жалпы жаштарга айтып аткан нерсем да, баягы керегем сага айтам, келиним сенip дегенде. Туурабы? Анан ушуну балким жаштар укса, балким ошо өздөрүн алып бир жакшы нерсе болуп барабы деген нерсе менен. Эң сонун. Жогоруда мына ушул айтылбадыбы? Деги эле кайдыгерлик деген бул бир эгерде калкты каптай турган болсо, анда ошол калкты жок кылмайынча ал артка кайтпайт да. Аны токтотуп калуу бул ошол жерде жашап жаткан калктан көз каранды да. Анан негизи эле бул ушул кайдыгерликте мисалы алыс болуу үчүн бизге биринчиден ошол баягы нарыктуу аксакалдарды атабыз, бирок ошол эле учурда нарыктуу аксакалдарга мындай баам салып, ошолорду карай турган дагы жаштар да керек да. Аларды уга турган. Эгерде баягы аксакал бир айтат, эки айтат, үч айтат, бирок ошондо дагы аны укпай эле баягы өз билгенин кылган жаштар болсо, анда аксакалдын дагы аларга мындай сөзү өтпөй калган сыяктуу болуп калат да. Анан негизи эле жалпы ушул коомчулукта азыркы күндө мындай жаштардын дагы көз караш такыр башкача болуп баратат да. Биздин мисалы дүйнө таанымыбыз такыр башка дейт. Анан азыр мындай жаштардан көбүнчө биз өзүбүздүн эле мисалы курбу курдаштарыбыздан укканда биз заманга жараша өзгөрөбүз да дейт. Заманбап. Мындай заманбап нерселерге өзгөрөбүз да. Ал учур деген такыр башка болгон, азыр башка депчи. Бирок чын-чынына келгенде азыркы заманда мисалы болуп жаткан менин жеке пикирим боюнча, мисалы аба ырайы деле өзгөрүп жатат да, аябайчы. Мурдагыдай ошо сиз айткандай кар жаабай калды. Анан мунун баарын ушу ойлойм, адамдардын деле пейилине жараша болсо керек депчи. Ошол учурда аябай кең пейил эл болгон үчүн карын калжасы, ушундай кар жааса керек. Азыр болсо пейилге жараша карды дагы берип жатат окшойт да. Туура, мына эмеде улут эминези менен өзгөчө. Ар бир улут өзүнүн эч кимге окшобогон салт санаасы менен, кылымдардан келе жаткан өзүнүн наркы менен, өзүнүн маданияты менен, өзүнүн салты менен, санаасы менен ошо улут катары айырмаланып келет да башка нерседе. Биз эми өзгөргөндө Европа боло албайбыз, Америка боло албайбыз. Каныбызда кыргыздын каны ойноп турат, ата-бабалар. Кыргыздын улуу жеринде жашап атабыз. Америкага кетип калган жокпуз, Европага кетип калган жокпуз. Өзүбүздүн кыргыздын баягы ата-бабалар таштап кеткен алаканга салып, бир жерине тийгизбей, ушунчалык бир керемет нерсени алаканына салып келип бүгүн бизге таштап койгон манакей анайындар жашагыда өмүр сүргүлө. Элиңер мына, жериңер мына, ала тоңур мына депчи. Силердин өзүңөрдүн жериңер, эч кимге кор болбойсуңар. Башка жака бара албайсыңар, башка дүйнөдөгү өлкөлөр менен тең ата сүйлөшүлө каалайсыңар. Анткени өзүңөрдүн ала тоңур бар, кыргыз жери бар деп таштады да. Ошону сакташ үчүн биз Европа болбошубуз керек. Баары бир кандай болгон күндө дагы биз жаштарыбызга ошол кылымдардан келе жаткан ата-бабаларыбыздын улуттук касиетин, салт санаасын жан дүйнөсүнө берип келишибиз керек. Ошону менен биз өзгөчөлөнөбүз. Мейли азыркы күндө бир тил эмес 10 тилде сүйлөсүн.
Meyli Shakespeare'de özünün tilinde okusun. Gorki'de özünün tilinde okusun. Molière'de özünün tilinde okusun. Turaba, kalasan dünyanın 10-15 mıқты tilin bildiği har bir ulu çıkarmalar da oşol tilde oku. Anken oşonda sağa oşonun kasiyeti жетет. Misali Gorki'de okusan, Gorki'de kotorgongo da mümkün emes. Anda orus'un bir başka nerseleri turakta. Oşol özünün jıtı menen, özünün Gorki жазган emesi menen okusan, sen oruslarda ulu kasiyetli sezesinde. Turaba, okuş gerek. Бирок ошол учурда кыргызчылык жанагы өзүбүздүн салт санааны, өзүбүздүн касиетибизди жоготпой туруп, Европаны багындыра бер. Дүйнөнү кыдыр колдон келсе, бирок кыргыз болуп туруп. Кыргыз болуп туруп. Кыргыз тилин унутпай туруп, жан дүйнөң кыргыз болуп туруп. Ошондо сен бийик кыргыз болосуң. Ошондо намыстуу кыргыз болосуң. Ошондо элиңди, жериңди тек кылымдардан келе жаткан улуу салтты сыйлаган. Өткөн тарыхты сыйлаган, өткөн ата-бабалардын эмгегин, ошолордун касиетин сыйлаган адам болосуң. Анткени адам канчалык билимдүү болсо, ошончолук тарыхына көңүл бурат. Өткөнүнө көңүл бурат. Кылымдардан келе жаткан кыргыздын улуу баягы касиеттерине көңүл бурат да. Ошондон анан кыргызды көтөрүп калат. Эртең күнү башка эл менен, башка улут менен тең ата сүйлөшө алат да. Туура, вот ошо мен ошо жаштарга ошону каалар элем да. Кыргыз болуп туруп дүйнөнү таан. Кыргыз болуп туруп билим ал, кыргыз болуп туруп, пожалуйста, ааламды колуңа силкилдете бер. Кыргыз болуп туруп. Бизде өзүбүздүн да бүгүн темабыз ушуга байланыштуу болчу да. Ушуга байланыштуу болчу. Анан кыргыздарда негизи эле көптөгөн жанагындай ырым-жырымдар бар да. Биз басып бара жаткан мезгилде дагы бир ырымды сөз колдонуп кетебиз. Мисалы, ошол эле ырымдарда мисалы ал унутулуп да бара жатат, көпчүлүгү көмүскөдө калып калды. Мисалы, айылда өскөн ошол биз сыяктуу жаштар, айылда чоңойгон жаштар, ошол чоң ата, чоң апаларыбыздан, ата-энебизден көргөн ушундай ырым-жырымдарды биз колдонуп калганыбыз менен жашообузда калыптанып калат да. Шаар жергесинде жашагандар чынында ырым-жырымдан алысыраак болуп бара жатат. Анан ушундай ырым-жырымдардан сиз мына өзүңүзгө тиешелүүсү же болбосо жалпы бир кыргызга белгилүү болгон кандай ырым-жырымдарды мындай колдонуп каласыз? Эми кыргызда дагы ырым-жырымдар көп. Ата-бабадан келе жаткан салттуу нерселер бар, өзүнүн философиясы бар ырым-жырымдар бар. Алар адамга аябай пайдалуу. Анан кийинчерээк байлыгына ишенип, бирдемеге чиренип, жөнөкөй адамдар таап койгон ырым-жырымдар бар. Ал канга сиңбеген. Анын кереги жок да. Ошондон баягы биздин ата-бабалардын баягы накыл сөздөрү, учкул сөздөрү, ошолордун ырым-жырымдары бар, арасында эң сонун. Вот ошолорду колдонсок болот да. Ошолорду эстен чыгарбай колдонсок болот. Анан эми ырым-жырым деген азыр аябай көп нерсе, анын пайдасы тие турган ырымдар бар, зыяны тие турган ырымдары бар. Мына азыр мына биздин президентибиз жарлыкка кол койбоду, жанагы малды абайлагыла, сарамжалдуу болгула, жөн эле чабыла бербегиле, кичине жашооңорду оңдогула, кичине кийген кийимиңер түзүк болсун, ичкен тамагыңар, баскан турганыңарга кенен жетсин, баягы мүңкүрөп калбагыла дегенде жарлыктарды чыгарып атпайбы? Эми мунун ичинен ошо тиги биздин кылымдардан келе жаткан өзүбүздүн ырымдарыбыз бар. Алар жакшы болгон. Анан кийинчерээк баягы элдин арасынан ойлонуп табылган ырым-жырымдар көбөйүп кетти да. Чын-чынына келгенде бирөөлөр байлыгына чиренип, өзүн көрсөтүш үчүн, анан элди колго алыш үчүн эртеңкин ойлоп, малын союп, ошол жерден дагы элди колго алып, ошол жерден дагы курсагын тойгузуп, андайлар да бар арасында турабы. Ал эми кыргыздын өзүнүн букара ырым-жырымдары бар. Аны эч качан биз унутпашыбыз керек. Мына ошондой нерселер бар. Иши кылып мына жерде көп нерсе бар да. Муну эми талдап, ойлонуп бардыгын, кыракылык менен, терең ойлонуу менен бардыгын жасаш керек да. Муну жөн эле баягы туш келди эле баягы бирдеме-сирдемелерди жасап жибергенде туура эмес. Бул жерде ойлоно турган көп нерселер бар. Агай, мүмкүн болсо сиз кайсыл ырым-жырымдарды колдоносуз да? Мындай эсиңизде каларлык, өзүңүз ар дайым жашооңузда колдонуп жүргөн. Мен эми эртең менен турганда биздин ошол ырымдардан келе жаткан өзүбүздүн баягы ырым дейбизби же өзү адам жан дүйнөсү. Мен эртең менен турганда бир жаратканга жалынам. Жаратканым деп. Анткени баарыбызды жараткан деп гана айтат. Тигинде мындай деп айта албайм, о жаратканым деп.
Erте менен таза, мен эрте менен ошо 5-терде туруп алып акырын басам. Эрте менен таң тозом. Күн тозом жайыкшыда. Анан ошол убакта баягы таң чыгып келатканда биринчиден баягы элге суранасың. Ушу элим тынч болсо экен, жерим тынч болсо экен, ынтымактуу болсо экен, согуш болбосо экен, апаат болбосо экен. Анткени адам бактылуу жашаш үчүн, эртең күнү тынч жашаш үчүн адегенде эл, ала тоо тынч болуш керек. Туурабы? Ала тооң, элиң тынч болуп, жакшынакай болуп турса, андан ары өзүңдүн жашооңду ойлосоң болот. Sen бактылуу болосуң. Анан ошого сураласың, ата-энеңе сурайсың, бир туугандарга сурайсың, үй бүлөңө сурайсың. Бул сөзсүз түрдө эрте менен ошо жаратканга кайрылып, ошол нерсени эметем да. Бул кандай экенин билбейм, ошол бул менин жан дүйнөмө эметип калган, бекип калган нерсе. Анан эми баягы үйгө келгенде, баягы мусулман болгондон кийин ар бир нерсеге бисмилла деп. Бисмилла деп баягы мусулманбыз да. Бисмилла деп дасторконго келгенде дагы батагылам. Ушул дасторконубузга береткен жаратканым миң мәртө рахмат. Ушул дасторкон жээгинде бала чака менен отурабыз деп ичиңен келме келтирип, анан бата кылып, нанга отурабыз. Бул да тарбия. Анткени жанагы дасторконго кандай мамиле кылыш керек. Жанагы жараткан Алла Тааламбы, же жаратканын берген жанагы дасторкон даамды дагы баалап туруп жеш керек. Ошону сезип туруп жеш керек, туура. Бала чака менен отурганда сөзсүз бата кылабыз. Бүткөндөн сөзсүз тилек айтып бата кылам. Аны балдарым, кыздарым билет баарды, үй бүлөм баары билет. Батасыз алар эч турбайт. Качан мен бата берип, жакшынакай тилектерди айтам. Мындай нерселер эми колдоно турган нерсе анткени. Ошонун өзү балдарга тарбия. Депчи. Анткени сен бир нерсеге ишенишиң керек да. Ар бир адамдын өзүнүн бир кудайы болуш керек. Ишеним болуш керек. Бир нерседен коркушуң керек. Бир нерседен сестенишиң керек да. Туура эмес кылып албайын депчи. Туурабы? Анан күндө турганда ошол кетирген күнөөлөрүмдү кечир деп суранасың. Жаман ойлордон алыс кыл дейсиң. Жаман тилектерден алыс кыл дейсиң. Ана мен сөзсүз түрдө өнемен бар. Мисалы дарыя болобу, же шарылдаган аккан суу болсо, мен сөзсүз жээгине барам дагы тилек айтам, айланайын туунук суум деп. Мендеги жаман нерселердин баарын жууп кет. Жаман ой, жаман тилек, жаман күнөөлөрдүн баарын жууп кет деп. Душмандардын бир арам ойлорун жууп кет деп тиленесиң. Бул дагы өзүнчө бир аруулукка, тазаланууга деген. Бул ырым-жырымды кандай экенин билбейм, бирок мен ушуларды колдоном. Кыргызда, мисалы бизде ата бабаларыбызда деле бар го, мисалы эгерде кичине сыркы болуп калган адамды дагы ошол шараккан суунун жээгине басып, анан мурун баягы чоң аталарыбыз ошол шараккан суунун жээгине таянып барып алып, анан кечке баягы ошол эмеде турса, эми бул шаркыраган суунун жээгинде эмнеге турат деген бизде кичинекей кезде суроолор болчу да. Анан сырткары жана биздин бир сонун нерселер бар да. Тиги жанагы сонун нерсе, мисалы күнүмдүк турмушта колдонуп аткан буюмдардыга дагы кичине мамиле кылыш керек. Кандай туруш керек? Мисалы жанагы айтып аткан дасторконду аттаба, нанды сындырганда чекесинен сындырбай ортосунан сындыр, туурабы? Нанды тетири койбо деп. Тетири койбо, анан көкүмдү шыпырба дейт, туурабы? Жана шыпыргыны койгондо да мындай койбойт, тигинен кой дейт. Мунун баардыгы эле биздин баягы ата-бабалардын баягы канга сиңип калган нерсе, бирок ошолорду аткарыш керек. Бул чоң тарбия. Билинбегени менен бул өтө чоң тарбия. Билинбеген менен, туурабы? Ошону мамиле кылуу, жанагы сен нанга кандай кылып мамиле кыласың? Туурабы? Жашооңо, өзүңдүн жашооңо кандай мамиле кыласың? Олуттуу мамиле кылыш керек, өзүңдүн жашооңду сүйүшүң керек. Анан ошондой акылымдардан келе жаткан ата-бабалардын жанагы салт санаасын колдонуп жүрүш керек. Ушунун баардыгы келип эле баягы биздеги кыргыз элиндеги өзгөчө чоң тарбия да. Мунун баардыгы мына келип эле тарбия ошол. Анан буюрса мына жакында баягы Нооруз майрамы да келатат. Бизде ушул жаңы жыл деп өзүбүзгө жаңы күн, баягы жердин жарылышы, чөптүн чыгышы деп ушундай жердин азыркы учурда мынакей азыр эшиктеги жамгырдагы баягы жерден айтып коет, чарайнасын агызып жаткан мезгил депчи. Кыштан калган ошол чарайнаны азыр агызып жаткан мезгил. Жалпы кыргыз элибизге сизден бир өзгөчө жакшы калуу тилегиңиз. Мынабу Нооруз деп мен ушуну биринчи укканымды айтып берейин. Ушул Ошто Пединсте окуп жүрүп, анан Ош театры ачылып калды. Ош кыргыз драма театры мурун Жалал Абадта болчу, кийин Ошко көчүрүлүп, Ошто театр курулуп, анан ал убакта студент болчумун, биринчи курста.
Анан ошол жерде адабият бөлүмүнүн башчысы кыргыз эл жазуучусу белгилүү драматург Мырза Капаров деген агабыз бар. Өтө ушунчалык бир аристократ, ушунчалык жибектей созулган, мырза деп өзүнүн аты дагы заты да келишкен, бирөөгө катуу сүйлөбөгөн, ушунчалык бир жылдыздуу сонун ага эле. Биринчи жолу ошол менен сүйлөшүп отуруп, анан ошондо Ноорuz деген туктап. Ага чейин баягы мындай угуп калчубуз Ноорuz деп, бирок эмне майрам экени, эмне болгон Ноорuz экенин ошол киши бир жолу отуруп анан бүт терең түшүндүрүп берген да. Жаңылануу, жарылуу, кандай эмгек, өзүнчө бир шаңга бөлөнгөн нерсени укмуштап айтып берген да. Ошол убакта деп анан мына 21 марттар ошолор туура келет экен. Ошол убакта деп анан адамдардын баардыгы ошол убакта эгин эгип, ошол убакта жер жарылып, чөп чыгып, малдар баягы көк кууп, тоюнуп, андан сырткары жер бети бир жашыл гүлгө оронуп, жашыл нерсеге оронуп келаткан учур, баардыгы жаралып келаткан учур, адамдар ошол убактарда адамдар да ошол жапжашыл чөптөргө окшоп, же бүчүрлөргө окшоп кайра жаралат экен да. Кыштан чыгып, кыштан чыккандан кийин ошол сыяктуу жаралат экен да. Мындайча айтканда, ошол нерсе адамдарга бир кандайдыр бир башкача бир сезим берет экен да. Анан ошондо уккам да. Анан ошондо ошол киши баардыгын төкпөй чачпай бир кереметтерин айтып берген. Мына ошол учурдан баштап мен ошол Ноорuz майрамын жакшы көрүп келем да. Жакшы көрөм. Анан айылга барганда чын-чынына келгенде ошол учурда карасаң, адамдарга биздин баягы жеткен экен, биздин айылга да жетиптир ошол. Барсаң сүмөлөк бышырып атканы, адамдар болсо баягы билек түрүнүп, баягы кыштагы калың чапандарды чечип, белдерин бекем бууп, жеңилденип, билекти түрүп, кокуй жерегели кокур айдоо кылалы, эртеңкиге жашоого кам көрөлү деп, кандайдыр өздөрүнүн бир ушундай бир сонун бир нерсе менен, сезимдери менен барсаң башкача көздөрүндө башкача бир кубаныч бар да, жүздөрүндө башкача кубаныч бар. Мындайча айтканда ошол убакта аалам бир жаңыланууга, жарылууга, бир шаңга, бир эмгекке толуп калат экен да. Ошону көрүп келатабыз. Анан эми ошо Ноорuz майрамында да биз көп тилектерди кылабыз. Кудайым ошо жазга жеткир деп илгери ата-бабалар бекер айтчу эмес. Мына жазда келди, өлбөгөн жанга жаз келет деп. Сонун сөздөр айтылчу да, көрсө баягы кыштын кыран, борон, чапкындан чыгып анан жазга келгенде кайрадан жашоо башталат экен да. Ошон үчүн жанагындай созун сөздөр айтылып, анан кийин адамдарда башкача сезим пайда болгон ошондон экен. Мен айтарым, жалпы кыргыз элибизге ошол Ноорuz майрамыңар куттуу болсун деп. Эгин талаалар эгилбей калбасын. Эгин талаалар айдалсын. Ошолорго үрөөн себилсин. Ошолор өнсүн. Бул жаратканымдын берген бир касиет экен деп белген. Эртеңки күзүндөгү жашообузга ошо жазда жакшынакай кам көрөлү. Жакшынакай токчулукта жашайлы. Курсагыбыз ток болсун, балдарыбыздын курсагы ток болсун, неберелерибиздин курсагы ток болсун, чоң ата, чоң апалардын курсагы ток болсун. Турабы? Студенттердин курсагы. Жаштардын курсагы ток болсун деп турабы? Ошон үчүн баарыбыз кам көрөлү дагы. Ошол ыйык Ноорuz майрамын сезип, каалаган кыргыз эл бири-бирибизди кечирип, жаман жолго барбай, түшүнүк менен өзүбүз аракет кылып, ынтымакка келели. Мындайча айтканда, ала тообуздун, касиеттүү ала тообуздун ичи кандайдыр бир эмгекке бөлөнүп, шаңга бөлөнүп, кубанычка бөлөнүп, жаркыраган жашоого бөлөнүп турсун деп айтаар элем. Ноорuz майрамы куттуу болсун деп айтаар элем. Келгиле кыргыз элим, ынтымактуу бололу. Чоң рахмат агай. Айтканыңыз баары келишибизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү эфирибизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Убакыт учкан куш дейт. Эфирибиз аягына чыгып калды. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, биз агайыбызга иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса чоң-чоң дагы ролдорду жаратып, кыргыз элине эмгек кылып, жана ошондой эле Кудайым буйруса эл артистин намын алыңыз деп айтмакчыбыз. Биз үчүн эл артист, жалпы эл үчүн эл артист буйруса мына ошол кандай десем баягы баардыгыбыз үчүн ушул келген күнүбүз, жаңы күнүбүз да кут болсун. Анан сизге дагы терең ыраазычылык, ден соолук каалайбыз. Аманчылык да болот. Рахмат.